Саламатсыңарбы балдар? Силер менен бүгүн биз Сүйүнбай Эралиевдин өмүрү чыгармачылыгы жөнүндө өтөбүз. Сабактын максаты студенттер Сүйүнбай Эралиевдин өмүрү чыгармачылыгы менен тааныша алышат. Студенттердин адабиятка болгон кызыгуусу артат, патриоттуулукка тарбияланышат. Сүйүнбай Эралиев акын жана котормочу, кыргыз эл акыны. Эралиев 1940-жылы орто мектепти бүтүргөн. Эралиев өзүнүн бала чагы тууралуу мындай деп эскерет. 1921-жылы 15 октябрда Тегерек деп аталган бийик чокулуу өрөөндө жарыкка келипмин. Анда боз үйдө олтурчу экенбиз. Айылдын аты Үчөмчек, Кыргыз ССР Талас району. Айылдын күн батыш жагында анын көркүнө көрк кошуп, кадимки кур курчангансып, кийин мен ырларымда ырдаган өзүнчө бир кооз курташ бөксө тоосу турат. Апам Маразия өйдө адептүү, башкага эмес өз балдарына өйдө карабаган, мүнөзү жумшак, алпейим киши эле. Атам Эралы дагы ошондой эле жөнөкөй колхозчу. 1-2 жылкысы, уй кою бар. Өз оокатына камкор болчу. Негизги кесиби саяпкерлик. Күлүк аттарды таптап, чоң мелдештерге байгеден чыгарып, ушул чөлкөмдө бир топ кадыр барктуу киши эле. Бирок мен таятам Орозбай молдонун колунда чоңойдум. Ал жиндүү оору менен ооруган адамдарга чегин айыктырган дарыгер. Анан дагы кол ойнотуп комуз чертип, кезинде атактуу Атайга күйрөткөн чоң комузчу эле. Атайдын таятамдыкында 2 жылча жүрүп сабак алганын айыл аксакалдар кийин дагы көпкө чейин айтып жүрүшчү, деп Сүйүнбай акын 2012-жылы 3-майда Де факто гезитине маек курган. Улуу ата мекендик согуш жылдарында 1942-1944-жылы согушка катышып оор жарадар болгон. 1944-1951-жылы Талас облустук Ленин Тул гезитинин жоопту катчысы, Кыргызстан пионери гезитинин жоопту редактору, 1959-жылы 65-жылдары Кыргызстан жазуучулар союзунун башкармалыгынын катчысы, 1965-1967 жылдары Москвадагы жогорку адабияттык курстарда угуучу болгон. Акындын ырлары 1939-жылдан тарта жарыялана баштаган. Биринчи поэтикалык жыйнагы «Биринчи жаңырык» деген ат менен 1949-жылы жарык көргөн. Эралиев кыргыз поэзиясында биринчи болуп эркин формасын 1966-жылы жазылган «Жылдыздарга саякат» поэмасында чеберчилик менен пайдаланган. Акын Уитмендин, Тагордун, Турсунзаденин, Твардовскийдин чыгармаларын кыргыз тилине которгон акындардын бири. Сүйүнбай Эралиевдин чыгармалары көп тилдерге которулуп, «Жылдыздарга саякат» поэмасы 1967-жылы Югославияда жарык көргөн. Ал эми азыр сыйлыктарын айта кетели. 1986-жылы «Кыштак кечтер» аттуу китеби үчүн Кыргыз ССРинин Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлык алган. 98-жылы Казакстандын адабият жана өнөр тармагындагы эл аралык Жамбыл атындагы сыйлыгы ыйгарылган. 2000-жылы Кыргыз жана Казак элдеринин ортосундагы достукту чыңдоодогу зор салым үчүн Казакстан Республикасынын Алтын кепир аттуу эл аралык сыйлыгы берилген. Элдердин достугу ордени, Улуу ата мекендик согуштун 1-даражадагы ордени, 3 жана 1 даражадагы Манас ордендери, ардак грамоталар, медалдар менен сыйланган. 2006-жылы Кыргыз Республикасынын баатыры деген ардак наам берилген. Анда эмесе Сүйүнбай Эралиевдин китептерин айтып кетели. Биринчи жаңырык, Туулган жер, Ак мөөр, Түнкү сыр, Уяң жылдыздар, Күндөр, Жайында, Жылдыздарга саякат, Өңүрлөргө саякат, Жол, Сан тоолор, Каркыралар, Кыргыз жаны, Айыл ырлары, Сагынганда, Тандалмалар, Биздин суулар, тандалган чыгармалар, Биздин жердин көркү ай, Кыштак кечтери, Кызгылт багымдат аталыштагы көптөгөн китептери жарык көргөн.